Кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгү жыгачтан, чийден, кийизден, булгарыдан жасалган кооз буюмдардан турат. Атадан балага, энеден кызга өткөн асыл мурастардын бири бул кол өнөрчүлүк. Мына ушундай уулуу өнөрдү аркалаган алтын колду апаларыбыз арабыздарбын. Алтыным, бул сайманын да түрү болот алтыным. Сайманын түрү болот. Бул басма деп коет. Бастырып кол менен саябыз. Илмешибеге менен сайчубуз. Илгери кичинекей кесибизден биздин ата-энелер илмешибеге менен керип алып, туш кийиз сайчубуз. Өзүбүздүн себибизди өзүбүз камдачубуз. Туш кийиз сайчубуз, кийим кап сайчубуз. Кийимлер турган жерге, жастыктардын бетинен жастык кап сайчубуз. Анан туш кийиз сайып, туш кийиздерди деген илмешибеге керип алып, түрдү жипти алып алып, саптап алып анан отуруп алып анан сайчубуз. Илмешибегени тарсылдатып керип алып, момунтип тарсылдатып сайчубуз балам. Сания апабыз 77 жашта ал ысык көл өрөөнүнүн ардактуу ардагери. Өмүрүн эмгек арнап, өзүнүн апасынан үйрөнгөн кол өнөрчүлүктүн сырын кийинки кыз келиндерге үйрөтүп келет. Ал тургай элдик каада салттарды унутпай, комузда, темир комузда, ооз комузда кол ойнотуп, кыз узатуу салтын дартап келет. Эң жакшы көргөн жеңелер кыздарга насаат кылып айткан. Ошондо кыздар кызы кетип баратканда жакшы көргөн жеңеше кызына ошо кошок кошуп жакшы сөздөрүн айтып, кыздар жеңелер менен ынтымактуу болгон. Энеге айтпаган сырды кыздар жеңесине айткан. Кыяны кыялай баскан күйөөңүз, тогуз кара малдайдап, каратка кебез байлап, кызыке келип бир калдай күйөөңүз. Керүүнүн алды чоң конуш, ал конушка конуп ал, энеңен алат келтирбе, кызыке чоюлган келин болуп ал. Адырдын алды ал конушка конуп ал, атаңан алат келтирбе, кызыке акылдуу келин болуп ал. Сания Бараканова көп курдуу таланттын ээси, уз шебер, таланттуу дастанчы, ырчы, комузчу. Ал карыдым деп жата албастан Чолпон ата дастанын жазып, көлдөгү дастанчы апалардын бири болсо, Ысык көл айымдар ансамблинин шайырчысы. Кезинде Кожомкул балбанга кымыз сунуп, Таттуу Турсунбаева жанынан көргөн инсан болсо, ал эми манасты калтырбай калың элдин алдында айтып келет. Эй байдын уулу бай мырза, бийлегинен сап кеткен, жүрөгүнөн кап кеткен, көзү башы алактап, муну башы салактап, бай мырза качып күйүнгөн, аманат жандан төгүлгөн, айла болор бекен деп, тиги манасты көздөй жүгүргөн, муну көрүп зор манас, оттой көзү бир жайнап, хан ичмесе чыңгырмап, бет алып чындап келгенде, бетинен зары төгүлүп, батырлык сыны көрүнүп, алтын жаак айбалта, алышканы келипсиң, алачыктай чоң калча, сени сабаган элиң бир башка, салмакташам мен азыр, атым манас көй кашка, кара жаак камчыны кармап алып ий берип, Нескар деген батырды төбөгө тартып жий берип, малакай үстү зыркырап, оттогу ташы быркырап, каарланып камчылап, камап кирди эр манас. Карсылдашып ошондо саба беле кирди эр манас. Карсы бардын ырысы бар деп карларыбыз жашообуздун көзгүсү, акыл насаатын айтып, билгендерин үйрөтүп, жаштарга бата берип келет. Мына ошондой бактылуу турмушта уул кыздарды тарбиялап, небере чөбүрлөрдүн рахатына бөлөнгөн карларыбыз бар болсун дейли. Бүгүн биз көл өрөөнүндө таланттуу Сания Бараканова туурасында кеп кылдык. Мындай асылзат апаларыбыз биздин коомубузда миңдеп саналат. Айбек Асанбекұлы, Айбек Мамараев, Айсырға Катарова, Кутмантан көрсөтүүсү. Кыз көбүсө челек, өштеле болсо мыйлайын, кызы кең атене көнүн сыйлайын. Казанбак сенин калканың, карасылмак талканың, сокку сенин зоотуң, сокпу эле кыягың, кызы ке жаман бире.